күн сайын 1000 тонна муунай коңшу мамлекеттерге мыйзамсыз жөнөтүлүп турат. Кыргызстандын аймагында Баткен облусунда күнүнө 1000 тонна чийки муунай зат үчүн 237 скважина чыгарылып, коңшу мамлекеттерге мыйзамсыз жөнөтүлүп турат. Бул тууралуу Ак Турпак айыл аймагынын тургуну социалдык тармактарга билдирди. Тургундун айтымында Баткен менен Кадамжай райондорунун ортосунда өрөөн бар. Ал жерде 237 муунай казуучу кудук иштеп, күнүнө 1000 тонна чийки муунай сордуруп жатат. Бирок бардык продукциялар жер астындагы түтүк аркылуу Тажикстанга жана Өзбекстанга кетет. Мынакей урматтуу туугандар, жана айтып аткан сектор Газа деген Израилде бар го. Ошо сыяктуу жерде, ушул жерчи Бүргөндү деген жер. Бул Баткен областына караштуу Кадамжай району менен Баткен районунун чегарасынан өткөндөн кийин, Баткен районунан өтүп Кадамжай районуна кирген жерде да ушул жерде 237 скважина бар дейт. Күнүгө 1000 тонна 1000 тонна сырой нефть качать этилет экен. Бул Кыргызстандын границасы, көрүп атасыздар да мынакей. Мынакей болсо трасса Бишкек жолуна кеткен, көрүп атасыңар да. Мировой запас деп коет экен бул жердечи. Бүргөндү деген жер экен. Ак Турпак айыл өкмөтүнө карайт экен мынакей, көрүп атасыңар да. Скважиналар турат мынакей бул жерде. Ушул жерден 7,5 километр экен, тиги Тажикстан менен Өзбекстан границасына. Мынакей жолдун боюнда эле турат, көрүп атасыңар. Эмне скважина ошондо? Ушул нефтяной скважиналар. Газ, нефть бүт качат этет ушул жерден. Мына көрдүңөрбү, ар кайсы жерде эмелер турат. Ушул эми жердин асты менен труба менен эмени көчтөй кетет экен. Жарымы Өзбекстанга, жарымы Тажикстанга. Жашыруу да? Жашыруу муну деген эч ким. Бул жерде айыл өкмөт замешанный дейт. Көп жылдан бери ушул Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы бар экен, айылчы деген киши. Бул жерде Жаныш Разаков крышевать этет дейт. Андан тышкары жанагы Акбарали Мадумаров деген бар. Өзү улуту боюнча тажик дейт. Кыргыздын паспортун алып алып, көп жылдан бери жүрөт дейт. Вице-премьер болуп иштеген. Мынакей ушул жер, ушунун баары ушул жерде 237 скважина бар экен. Действующий скважиналар дейт ушунун баары. Мына көрүп атасыңарбы? Ушундай баля экен ушул жер. Ушунун баары Ушуну жашырып жаап келишкен. Бул жерде мына бая күнү пресс-конференция берди ушул Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургундары 5-каналда. Теге 1000 тоннадан ашык күнүгө, бир суткада 1000 тоннадан ашык сырой нефть. Андан тышкары газ бар дейт, ртуть бар дейт. Даже красный ртуть бар дейт ушул жердечи мынакей. Ошонун баарын эметип атат. Өлүп кетет экен интептер. Ушундай. Ротасына. Кое турайын 5 мүнөт. Бишкекте жөө жүрүш өтүп жатат. Бүгүн 6 декабрда Бишкек шаарында Конституциянын жаңы долбооруна каршы акция өтүп жатат. Акцияга чыккандар темир жол бекетинин алдына чогулушуп жатышат. Алар бийликке бир канча талаптар менен митингге чыгышууда. Митинг апта сайын өтүүдө. Акциянын уюштуруучуларынын бири Улан Үсөйүн жүрүш менен Ала Тоо аянтына бара тургандарын айтты. Акцияга президенттикке талапкер Клара Соронкулова, саясатчы Бектур Асанов, укук коргоочу Рита Карасартова, жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров келди. Светки өлкө үчүн бизге теңдик укук керек. Сизге мыйзамдуу мамлекет керек. Светтик мамлекет керек. Баш мыйзамдан колуңарды тарткыла деген Колуңарды тарткыла. Аялзаттан колуңарды тарткыла.
Парижде митингге чыккандарга зомбулук аракеттери колдонулду. Дүйнөлүк коопсуздук тууралуу деген жаңы мыйзамга нааразы болгондордун Париждеги 5-декабрдагы жыйыны маалында зомбулук аракеттери да орун алды. Белгилей кетсек, өткөн аптанын шембисинде да демонстранттар менен полициянын кагылышуусу болгон. Франциянын ички иштер министри Жеральд Дарменен мырзанын 5-декабрдагы билдирүүсүнө караганда, алгач тынч башталган нааразычылык чарасы зомбулук аракеттерге жол коюп, кара түстө кийинген жүздөгөн анархисттер автоунааларды өрттөп, дүкөн терезелерин талкалап, полиция кызматкерлерине карай ар кыл нерселерди ыргытышты. Бери дегенде 22 киши камакка алынды. Маалыматка караганда, нааразычылыкка чыккандар дүйнөлүк коопсуздук тууралуу деген жаңы мыйзам долбоорунун 24-беренесиндеги полициячылардын жана жандармдардын жүзүн тасмага тартуу менен байланыштуу жобого каршы чыгууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон айрым полициячылардын зомбулукка барган учурларын кескин сынга алды. Бирок полиция кызматкерлерине каршы зомбулукту да айыптады. Франциянын кара түстүү музыка продюсери Мишель Зеклерде француз полициясынын өкүлдөрү ур-токмокко алгандыгы чагылдырылган видео тасма 26 ноябрда калайыкка жайылтылган соң тирешүүлөр күчөгөн. 4 полиция кызматкерлерине айып тагылгандыгы маалымдалган. Француз өкмөтү сунушталган мыйзам долбоорун кайра оңдой тургандыгын билдирди. Кой Таш окуясында жабыркаган милициянын полковниги Самат Курманкуловдун ден соолугу жакшырып келе жатат. Бул тууралуу бүгүн 6 декабрда жарандык активист Мелис Аспеков Facebook баракчасында билдирди. Анын айтымында, ал бүгүн Самат Курманкуловдун ден соолугун билүү үчүн анын үйүнө барып келген. Сокулук районунун Шалты айылынын чыгаан оолу бычакка сап болгон мыкты азаматы. Милициянын полковниги Самат Курманкулов: агамдын ден соолугун бүгүн сурап келдим. Үй бүлөсү тынч, ден соолугу турукташып, жеңем Айданын маанайы жайдары. Кудай буйруса баары жакшы болуп келе жатат аларда, деди Мелис Аспеков. Эске салсак, 2019-жылы 7 августта Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн алдында анын тарапкерлери Чүй облустук милициянын начальниги Самат Курманкуловду артынан таш менен башка урган. Алган жаракаттан улам ал комага түшүп, 2 жолу операция болуп, жакшы жыйынтык болбогондон кийин 12 августта Москвага жөнөтүлгөн. Москвадан өлкөгө 6 апрель күнү кайтып келген. Садыр Жапаров 52 жашка толду. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун бүгүн туулган күнү. Ал 52 жашка толду. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары Жапаровду куттукташууда. Садыр Жапаров 1968-жылы Ысык көлдүн Түп районуна караштуу Кең суу айылында туулган. 2 жогорку билими бар. 1987-1989 жылдары аскер кызматтан өтөгөн. Эске салсак, 2017-жылы 25 мартта Садыр Жапаров кыргыз-казак чек арасынан кармалган. Экс-депутат 2013-жылы октябрда кумтөр маселесине байланыштуу Караколдо болгон митингде ошол кездеги Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деп айыпталып 10 жылга кесилген.